Саламатсыңарбы? Элетке болгон кезектеги сапарыбыз өзгөчө. Бүгүн биз эс алуудабыз. Алай районунун Жылы суу айыл аймагында деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан Сарой жайлоосу. Жаратылыштын кооз жерлеринин биринде дем алууга толук шарттары түзүлгөн Сарой район резорт эс алуу жайы орун алган. Бүгүн сиздер менен биргеликте ушул эс алуу жайы менен жана сиздердин дем алууңуздардын камын көргөн каарманыбыз Ислам мырза менен таанышабыз. Бүгүн биздин негизи каарманыбыз Ислам ушул жерди уюштуруучулардын негиздөөчүлөрдүн бири. Эс алуу жайды, эс алуу борборду район резорт Сарой деп уюштурган эмне себепкер болду, эмне түрткү болду сиздер үчүн? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Менин атым ошо Ислам, мен негизи обязанностька келгенде директор болуп калам. Бизде Ошто район деген мейманканабыз бар. Чакан мейманкана уже ушу 4-жыл болду иштеп атканыбызга. Анан мейманканада иштеп жүрүп, ушул туризм сферасында, гостиничный сферада бир аз опыт алып, ишти көрүп дегендей тааныш билиш ашырып, бул ишке мындай көзүбүз жетип калды. Анан кийин гостиницада иштетип жүргөн кезибиз, анан баарыңыздар билгендей 2020 жыл пандемия болду. Анан пандемияда бүт бар жок жабылганда туризм сферасы эң биринчи жабыркады да көбүнчө. Эми жөн отура бербей бир нерсе кылалы, бир нерсе ойлоп табалы деп ошо мейманканабызды бир нерсе кылып иштетели дедик да. Эми адамдар чет элге чыга албай калды, анда внутренний туризмди өнүктүрөлү деп ошондой идея келди биринчи. Планыбыз боюнча Бишкектен конокторду алып туруп, биздин түштүк жакка турларды уюштурабыз деп ушундай план болду. Хорошо деп анан ошо биздин түштүк жактагы жакшы жерлерди алып барып көрүп, план түзөлү дедик да. Мындай маршруттарды түзүп, тур маршруттарды түзөлү деп аны өзү барып көрүп баштадык. Анан барып анан кийин эми Бишкектен келген коноктор көбүнчө мындай шарты бар, мындай жакшы бир жерди көрсөтүш керек да. Интернет болуш керек, сөзсүз түрдө Wi-Fi болуш керек. Мындай отурган жери таза, жок дегенде ажатканасы таза дегендей маселелер бар. Анан биз ошондой жер таппай койдук да. Таппай анан кийин ошол Бишкектен алып келсек адамдарды өзүбүз эле уят болуп калабыз го деп, анан кийин ошондо ушул ой келди да. Ушундай бир тоодо шарттары жакшы, любой уровеньдеги конокту алып келип сыйласа болот турган бир жакшы эс алуу жай куруш керек экен деп ой биринчи идея ошол жактан келди. Резорт боюнча айта кетсем бир-эки сөз. Бул жерде бул жайда дагы кышында дагы иштей турган резорт биринчиден. Резорт деп, мисалы үчүн мен англис тилин окуганга байланыштуу биз азыр көрүп жаткан, угуп жаткан биздин достор, көрөрмандарга, угуучуларга эмнени түшүнөт резорт деген? Резорт дегенде биз көнгөн зона отдыха сыяктуу түшүнсөк. Зона отдыха дейбиз. Зона отдыха деп коелу. Боз үйлөр биринчиден бир күндүк эс алуучуларга, экинчиден только жай мезгилинде эле иштейт боз үйлөр. Кышкы мезгил үчүн бизде коттедждер каралган. Коттедждер ошол 4 орундуу, утеплениясы менен, туалет, душ бүт шарттары ичинде. Мындайча айтканда, шаардагы жакшы гостиницадагы уровень, сервис, ошондой удобстволор бул жерде тоонун койнунда каралган да. Коттеджден сырткары ресторан бар. Ресторанда ошол коттеджден чыккандар эртең менен барып шведский стол болот, кандай гостиницадагыдай. Шведский столдон каймак, свежий каймак, кымыздар менен тамактанып дегендей. Биринчиден ошол жакшы жер жок экен ачыш керек деген. Экинчиден өзүбүз эле жаштыгыбыздан бери айылда чоңойгонбуз да. Ошол эле каймак, сармайды сагынабыз, ошол эле ат мингенди сагынабыз. Өзүбүз үчүн мурунку ошо жаштыкта мындай жашап өткөн нерселерди кайра алып келген аракет кылдык да. Ошол себептен мисалы үчүн мына сиз көргөн свежий каймактар, бул нерселер сөзсүз болот турган нерселер да. Бул мындай эң маанилүү нерсе. Мына ысык куймак менен алып туруп ысык каймак жесеңиз, шаардан, ысыктан
жүдөп келгенде буга жетер нерсе жок болуп калат да. Жаштыгыбызда жеп чоңойгон каймак, сармай деген кыргыздын улуттук тамактары сөзсүз түрдө болот. Андан сырткары, ресторандан сырткары бул жерде ошол банный комплекс болот, мончо. Бул банный комплекс дагы ушул түштүк жергесинде жок. Банный комплекс болот. Ал эми көбүнө кызыктырган негизги маселе, мына карасаңыз мен кияктан киргенде эле Сарой район резортко кирдик. Аябай мына жасалгалары башкача, өзгөчө бир дизайнердин колу тийгени көрүнүп турат да. Кандай бир дизайнер жалдадыңыздарбы, эмне кылдыңыздар, кандай болду? Мен өзүм мындай кесип боюнча куруучумун, строитель. Анан мен куруучу катары бул мындай курулуш маселелери биз үчүн бир аз жеңилирээк болгон үчүн ушул жака куруп жатабыз. Ал эми бирок мындай творческий жагынан жокмун да. Анан творческий жагыны эмне кылабыз, кандай кылабыз деп жүрүп, анан эми эмне кылам, үйгө барып өзүм келинчегим менен кеңешем да, кандай кылабыз, андай мындай деп атып. Көрсө келинчегим бул жагы күчтүү экен болот. Бир аз келинчегим келинчегим медик болчу. Специалист боюнча медик. Анан үйдө азыр ошол декретте болуп, пока иштеп аткан үчүн давай үйдө жөн жатпай. Энергиясын баардыгын ошол энергиясын бир жакка чыгарыш керек болуп атты да. Анан кийин давай анда жөн жатпай бизге жардам бер деп жүрүп, көп дизайндарды ошо келинчегим неме кылып берди, разработка кылып. Ошо эр күнү каяктан алып атасыз ошо дизайндер жаратканга? Азыркы тенденция более к, приближенно к натуральному болот атпайбы? Ошон үчүн мы постарались, чтобы здесь у нас тоже все было натурально. Например, когда заказывали кыргыз үйлөрдү, я прям просила мужа, чтобы не красили в красный цвет. Вот, и натуральный войлок, цвет войлока, да, белый. Цвет войлока. Ысык көлдө Кыргыз туу деген айыл бар. Ал айылда айылдын бүт бардыгы только ошол боз үй менен тиричилик кылат. Ошол айылдан атайын заказ кылып, атайын жасалгалары менен неме кылдык. Заказ кылып алып келдик да. Бул ошол заказ кылганда дагы биз айттык, колдон келишинче илгерки биз ушу ата бабаларыбыз жашагандай натуральный боз үй жасап бересиңер дедик. Ошол эле биз жана жаштыгыбызда ушундай эле боз үйдө жайлоодо жашап жүргөнбүз да. Ошол нерсени мындай кайра алып келип, кайра ушул нерсеге жашагыбыз келди да. Ошондуктан ошол эле сезимди башка адамдарга дагы тартуулаган. Акчасычы кымбат болбоду? Көлдөн бияка алып келиш. Эми алып келиш көп деле акча эмес. Негизи бул ал көлдөгү кишилер бүт дүйнө жүзү боюнча сатышат экен да бул боз үйлөрдү. Ушундай эле боз үйлөр $2000, $3000 сатышат экен. Башка барсак Дубайга 10 заказ, Парижге 10 боз үй, тиги жака 10 боз үй деп ошентип сүйлөшөт. Эми бирок биз өзүбүзгө биринчиден кыргыз болуп, экинчиден биз аларга бүт идеяларыбызды түшүндүрүп бердик. Ушундай оюбуз бар деп биринчиден аларга оюбуз дагы жакты. Экинчиден эми биз ошол 8 боз үй алдык. Көбүрөөк алган үчүн дагы ошо бир аз бизге түшүрүп беришти. Бизге ошо бир 100 миңге жакындай болду да бул киши. Толук жасалгаласы мененби же жөн эле курук каркас болду? Толук жасалгасы менен. Биз өзүбүз бул Алайдан болобуз. Сарыойго жылы суу айылынын эли чыгат көбүнчө жайлоого. Биз өзүбүз жылы суулук болобуз, атам жылы суу. Анан биз ошо кичинебизден баштап эле ушул жактарга жайлоого чыкчубуз да. Ошондуктан биз могу зонунун арт жагына чыкчубуз. Бул жактарды дагы билет элек. Эң эле биринчи бизге бул жак тааныш, бул жак мындай бул жакты биз билген үчүн бул жакта Коёндун жатагына чейин баарын билесиз. Бар жакты билебиз. Кайсыл жерде кайсыл үңкүр бар, кайсыл жерде шаркатма бар, ошонун баарын билебиз да. Биринчи себеп ошол болду. Биринчиден, экинчиден биз башка немелерди дагы салыштырып көрдүк. Башка локацияларды дагы. Только ушу биздин айыл эле деп эле уруп келген жокпуз. Салыштырып дагы неме кылып көрдүк. Салыштырып көрсөк, негизи Сарыой деген локация өзү мындай популярный локация экен да. Мисалы үчүн ошол эле Беш Конуш деген бул жакта жайлоо бар. Кооздугу деле жакшы. Бирок мындай унчалык популярдуу болгон эмес да. Биз ошол туризм сферага иштеп баштаганга чейин эле мурдатан эле бул жакка башка туризм сферада иштегендер туристтерди көп алып келет экен. Ошол туристический маршруттарда бар экен.
То есть негизи мындай раскачанный локация экен. Ошол локацияны да биринчиден биз колдонолу деп, экинчиден өзүбүздүн ошол ата тегибиз аталары ушул жерлерде басып жүрүп чоңойгон да. Анан биз мындайча айтканда атадан калган мурасты биздин дагы кийинки урпактарга калтырып кетели деген дагы бир мындай намыс маселеси дагы болуп калды. Ошол эки маселе менен бул жер тандалып калды. Жаңы тартылган каймак, жаңы пышкан куймак менен жегенде бул нерсеге эч нерсе жетпейт да. Аркасынан кымыз менен жутсаңыз, Кымыз менен, кымыз менен. Охо. Кандай гана сон эс алабыз достор. Азыр дагы суроолорду берип, канча турат экен, тамак аштары, кандай тамак аштары бар экен, продукталар кандай алып келиш керек экен, баарына тактайбыз ага чейин. Тамактан алалы, күчтүү топтойлук, анан улантабыз достор. Ислам мырза, каяктан баштайбыз? Буюрса, мына биз божуларды көрдүк, ушунун бирисине биз отурдук. Жалпысынан бул жерде кичинекей боз үйдөн 7, анан чоң боз үйдөн бирөө. Чоң боз үй ошол көп киши коноктор тоскондорго ылайыкташкан. Анан бул кичинекейлер неге кичинекей болду десеңер, биз бул жакты ачып атканда неме кылганбыз да. Орто эсепте бир компания ошол 8-10 адам келип эс алат экен да, орто эсепте. Бул ошол боз үйлөр как раз 10-12 адамга ылайыкташкан боз үйлөр. Эң ыңгайлуу формат биз үчүн. Чоң эмес, кичине эмес. Бул боз үйлөр ошол бир күнүнө арендасы Ошол суроо келдик акырын. бул күндүзгү арендасы башка, анан жатып калам десе анда түнкү арендасы башка болот. Күндүзгү арендасы 3000 сом, эгер жатып калабыз десе 4,5 сом деп атабыз азыр завтрак менен. Ал баага ошол 4 киши батат да. Ошондо 3000 сом күндүз, анан 4,5 сом отдельный да болуп калат. Ошондо 7,5 болуп калат же адаштымбы мен? Негизи ошондой болуп калат. Саарыктан келип бир сутка болуп калсачы. Бир сутка болсо 7,5 болот экен да. Ооба. Көбүнчө биздин азыр коноктор түштөн кийин келишет дагы, кечирээк келишет. Кечки тамагын жеп алып, анан кийин жатып калып, анан эртеси кетишет. Ошондо 4,5 болуп калат экен да түштөн кийин келгенде. Ооба, түштөн кийин келип туруп, көбүнчө биздин коноктор ошондой түштөн кийин келишип, түн менен жатышып, анан эртең менен сарык тамагын жеп, анан кетип калышат да. Ал эми ошол тамак аш боюнча бияка келе турган болсом, өзүмдүн продуктамды өзүм көтөрүп келишим керекпи? Биякта поварлар даярдап беребиз. Негизи бул нерсе биз эң эле башында ушуну жок кылабыз деген маселелердин бири ушул болчу, потому что биз дагы буга чейин ушинтип тоолорго чыгып эс алып жүрөбүз да. Эң эле жүдөткөн ошол продуктты ташымай да. Биз ушул нерсени бул жерде жок кылалы дедик. Эч нерсени албай, ушу жылуу кийимиңизди алып туруп келе бересиз, болду. Бул жакта бар жок болот. Продуктасы, каймак, кымыз, жада калса напитоктарынан бери бар. Бааларычы, менюсу кандай? Менюсу, мисалы үчүн, көбүнчө компаниялар келсе, дымдама аш, курдак ошондой тамактар заказ кылса, биз мына тоо болгонуна карабастан шаарда кандай баа болсо, ошондой эле бааны койдук да. Анан баягы сөздүн астында айттыңыз, бул коттедждер курулганда ресторан депчи. Ошо ресторан кайсыңызга? Ресторан кызыктырып атат азыр. Ресторан азыр биз куруп баштадык. Азырынча каркасы бүттү биз ресторандын. Бул жерде ресторандын бул мындайча айтканда многофункциональный ресторан. Бул жерде ар кандай банкеттерди өткөрсө болот. Азыркы учурда көп международный организациялар ошол тоодо конференция өткөрөбүз деген талаптар болуп көп. Аларды биз кабыл алабыз. Андан сырткары азыр чоң компаниялар team building деген тема башталган, өзүнүн сотрудниктерин барып, мындай өз ара мамилелери жылуулап келебиз деген team building деп коет. Ошондой иш-чаралар уюштурулат. Команда куруу достор, team building. Команда куруу болуп калат сейчас. Ошондой форматтарда камтысак болот. Андан сырткары аз жана сиз айтып коесузбу, күндүзгүсү дагы аренда төлөп, анан түнү дагы аренда төлөп, анан кымбат болуп калат экен депчи. Бул ресторан эң главный ошол нерсеге иштейт. Мисалы үчүн сиз келип, ресторандан эле меню боюнча эле өзүңүзгө керектүү эле тамак аш заказ кылып, мисалы үчүн 2 адам болуп келесизби, 3 адам керек болуп келесизби? 2 адам болуп келсеңиз, бир боз үйдү арендага алыш сизге мындай кереги жок болуп калат да, мындайча айтканда. Ошондо ресторандан эле отуруп, тамак аштарыңызды заказ кылып, кечинде болсо уже только кечкисин эле
боз үйдү арендага алып жаткасы болот. Жатакана маселеси кандай болуп калат? Шарты кандай жатканга? Негизи бул боз үйлөрдө жатканга бүт шарттар каралган. Шаардагыдай отелдегидей аппак шешеттер берилет. Бирок көп адамдар бул жерде келип эле душу жокпу деп сурашат да. Биз бул маселени бул эми кыргыздын мындайча айтканда кыргыздын илгертен бери жашап келген боз үйүн көрсөткүбүз келген үчүн биз бул жакка андай Жуунганы дарыя жакын. жок, жуунганы отдельный неме кылдык. Бул жакта ошо туалет, душтар отдельный каралган. Бар экен да? Отдельный бар. Ысык суу, Ысык суу маселеси эми болгон атат. Буну дагы айтып кетебиз. Бул азыр биз өзүбүз газ куруп атабыз. Бул жакта эми основной кыйынчылыктардын бири ошол электр энергия жок, связь жок. Биз ал кыйынчылыктарды мындай убакыт саатты келишим менен чечип атабыз. Өзүбүзгө азыр 30 киловатт газ куруп атабыз. Бул жакта курулат, кийинирээк көрсөк болот. Ал газ болсо бүт ошол ысык суу, отопление бүт маселелер чечилет да. Андан сырткары бул жерде адамдар заранее бронь кылып келиш керек да. Атайын шаардан келсе анан орун жок болуп калса ыңгайсыз болуп калат. Ошондуктан бизге связь керек. Связьга бул жакта же уюлдук телефон тартпайт, же интернет жок. Ошондуктан биз өзүбүз атайын спутниктик антенна койгонбуз. То есть интернет таратасыздар болгон. Интернет таратабыз, анан жанакындай стационарный телефон улаган мүмкүнчүлүк бар. Биз прямой спутникке байланышабыз да. Шаарда башка операторлор өчүп калды болсо дагы биздин связь иштей берет. Шаарда свет өчүп калса дагы биздин свет өчпөйт өзүңүз. Бул жер келдик, бул жер полностью автономный болот да, мындайча айтканда. Өтө берели? Ресторанды азыр бираз көрсөтүп кетели. Ресторан азыр мынау Четтер ачык болобузбу же жабык болобузбу? Мынау биринчи стойка турбайбы? Ошонун бул жагы, бул терраса болот, летний болот. Ошол бул жагы сиз айткандай чекелери ачык болот. Сон достор укмуш. Жалпы аянты кандай бул жакта? Биздин жалпы аянт 1,5 гектар. 1,5 гектарды ошол негизи бул жер мындай сай бою болгон үчүн аябай таштак жер болчу. Бүт эле шагыл болчу да. Өзүңүздөр тазаладыңыздар. Түйшүктөрдүн эң биринчи суу болду, таштарды тазалоо. Башталганда эле ушудан баштадык. Эң түйшүк биринчи. Таштарды бул жерде тазаласаң тазалап бүтпөйсүң да, астында да топурак жок. Биз наоборот топурак алып келип таш үстүнөн төктүк. Бул жерге 100 камаздан ашык топурак төккөнбүз да бул жерге. Акырын кыйынчылыктарга келдик да, мына кыйынчылыктарды өзүңүз баштап атасыз. Дагы кыйынчылыктар эмне болду ушу түзөөдөчү? Кыйынчылыктар ошол жана свет жок, связь жок деген маселелер основной кыйынчылыктар ошол эле. Биз аларды азыр айтып кеткендей жолдор менен чечип атабыз. Андан сырткары дагы жол маселеси бар. Жамгыр жааганда кээде топурак түшүп калышы мүмкүн, мисалы үчүн. Андай учурларда утуруп сүрүп ошентип карап атабыз. Биз ошол лесхоздун жери болот. Негизи биз 25 жылга арендага алганбыз. Документтерибизди бүтүрүп келгенде бул жерде ошол бир малчынын журту бар экен эле. Башка эч ким жок болчу. Эми малчы менен биз алдагы биздин жездебиз болуп калып жакшы. Анага түшүндүрдүк. Жезде деп сиз бир нарыраак жылабаңыз. Бул жакты мындай кылып алдап эле ушундай пландарыбыз бар десек, макул деп бираз жылдырып, ага да бираз шарт түзүп бердик. Журттарын бираз мындай оңдоп түзөт дегендей. Биздин максаттарыбыздын бири жергиликтүү элди мындай иш менен камсыздоо да. Канча иш орун бердиңиз азыр? Биз азырынча 10 киши иштеп атат. Бирок могу ресторандар, тиги жакта баня, банный комплекс, коттедждер бүтсө, баары где-то бир 25 адамдай бул жерде иштейт. 25 адам иштеш үчүн алар өздөрүнө эле целый чоң үй керек да, мындайча айтканда жатканасы, жуунган жери, тамак иче турган жери. Ал бул жакта ошол вахта жумушчулар үчүн бул дагы ошол важный нерсе, айта кетчү нерсе.
персоналга канчалык жакшы шарт түзүп берсең, ошончо алар мындай ыраазы болуп иштейт да. Ошончо сервисти биз мындай жакшы сервис көрсөтүп алабыз биздин конокторгочу. Биз бул жактан ошол колдон келсе балык өстүрөлү деп атабыз. Анан бизге келген коноктор балык жей турган болсо, ошо өз үстүндө балыктан тутуп бышырып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бул жакта ошол бассейнде кече эле жаңы бүтүрдүк буну. Бир аз кургап кетсиндер, пока сууну бурбадык. Азыр бул жактан агып аткан сууну бул жакка салабыз да. Мындай алып, балык бул жерде багас берчү. Балык бул жерде багас. Бир аз фонтанга окшош болот бул жер. Аккан суу менен самалып берсе. Бул жактан агып түшүп, толуп туруп, анан сыртынан агып. Качып кетпесин эми балыктар. Мына достор, коттедждин жанына келдик. Түзүлүшү өтө окмуш, мындай сонун экен. Кандай коттедж, идея кимдики, өзүңүз куруучусуз, дизайн сиздикиби же келинчегиңиздикиби? Негизи бунун планировкасы, конфигурациясыны өзүм жасагам. Ошол өзүм акем дагы куруучу. Бул жерде ошо акелер менен баштаган үчүн чогуу отуруп планировкаларын түзгөнбүз. Бул мындайча айтканда лишний нерселери эчтекеси жок. Бирок чакан болгону менен 4 адам толук түрдө жашай алат. Ичинде туалет, душ, диванный зона, кухонный зона, бүт шарттар каралган да. Отоплениясы бүт теплый пол менен болот, электрический. Кыш жайын жашсаң болот. Кыш жайын жашса болот, сөзсүз түрдө. Буну ошол айланасын полностью утепление менен кылганбыз. Төйүндөгү акыркы штрихтер калды. Бүгүн эле ламинатты басышты. Азыр уже бул жердин мебелдерин, кроваттарын бүт даярдап койгонбуз. Азыр буну уборка кылып бүтсөк уже немелерди алып келсек болот. Планировка боюнча бул жакта ошол двухместный чоң кровать болот. Анан экинчи этажда 2 раздельный кровать болот. Аны бириктирсе деле болот, бөлүсө деле болот. Бул жерде диванный зона болот. Анан бул жерде кухонный зона, стол болот да, тамак аш ичсе болот. Андан сырткары Меш турат бул жакта? Ооба, камин. Каминдин атайын ушундай камин алганбыз. Айнеги бул эшик айнектен да. Жыгачок от жагып алып, жанагындай романтика кылып, чытыратып отурса болот да. Романтика үчүн сарайга кетет. Ооба. Плюс бул кошумча жылуулук берет эгер керек болсо. Бүт стройканы караган ушу бул экен болот. Аты жөн таштып кетсеңиз. Алмаз аты. Мен ошо бир тууган экен болот. Бул жерде стройка боюнча аябай чоң опыты. Өзүнүн отелде да өзү курган болчу. Ошондуктан бүт мындай майда чүйдөсүнө киришип, жөн эле усталарга таштап коюп кетип калсаң дагы болбой калат да. Бул жерде бүт мындай мелочтардан бери киригип, мисалы үчүн элементарно меш койсоң, бунун аркасы ысыйт да. Буну мындай кафель кылып кетиш керек. Техника безопасности боюнча. Буну заранее ойлонуп, заранее ошол куручу адам ойлонуп кетиш керек. Алмаз көтөрдү, Алмаз мырза. Түйшүгө эмне болду куруда? Идея бияктык экен, анча-мынчасын өзгөртүүгө киргиздиңизби? Бул жакта ошол бунун коттедждин негизи жасалгандары бүт кымбат материалдар менен жасап. Бул эмне деген материалдар мисалы үчүн? Бул азыр просто вагонка соснадан. Анан биз специальный покрытие лак бергенбиз. Анан бул лак дагы жанагындай арзан лактан эмес да. Бүт жанагындай кымбат лактардан колдонуп, чтобы бул 1-2 жыл дале баягы лак өчүп кетпес үчүн түлөп кетет да лак начарлап. Булар 30 жыл жөн эле турат да, ошол бойдон состояниясы ушундай калат. Анан бүт ламинанттар дагы бүт немецкий ламинанттар, даже российский деле эмес да. Анан бул влагостойкий жанагындай бүт немеге карайт. Анан ушул эми өзгөчөсү семейный келип, бул коттедждин немеси багыты. Бирге семейный келишет. Семьясы менен келип, биринчи этажында деле жатса болот, экинчи этажында деле жатышат. Кыскасы 4-5 адам батат да бул жерге кеңири. Условиясы бар, душтар менен. Ушундайдан канча болот ушул жерден буюрса? Эми буюрса 20-ны пландаштырып атабыз. Эми быйылкы жылга 10ду кылабыз го дейм. Буюрса. Качан бүткөнгө даярданат эми? 10-чусу качан бүтүрөсүз? 10-чусу ушул сентябрларга бүтүп калат. Кудай кааласа. Мештери баары ордуна даяр болуп, Кудай кааласа. романтика даярдалып буюрса. План көп буюрса. Карап коюп, кеңири экен достор. Ушо кабина. Бuyakta душ турат, ысык суусу менен, толугу менен. Эң сонун.
совмещенный болот да бириккен. Санузел менен эле ванна биякта бирге болот. Совмещенный болот. Анан мисалы үчүн бул жактын теплый пол отдельный, бул жактын теплый пол отдельный. Анан кире бериште тиги кафелде мисалы үчүн кышында бут кийим чечип келип туруп бул жерге чечет да. Бул жерге отдельный дагы теплый пол койгон да. Мисалы үчүн бут кийимди чечип коюп койсоңуз сарга чейин ысып сонун болуп турат. Эртең менен ысып бут куруп бут кийимди кийип. Мына бир кызык маалыматты сизден угуп калдым. Бул ушул коттеджде сатып алсаң болот дегендей бир сөздү айттыңыз да. Ооба, ошондой шарттагы түзүп берип атабыз кардарларга. Бул жерде негизи ошо Дубайдан көркөйгөн система бул. Бул жерде азыр биз кардарлар бул коттеджди полностью частный собственность сатып алса болот. Сатып алгандан кийин эмне кылат? Кааласа келип өзү жашаса болот. Кааласа эми айында азыраак эле келем десе, мисалы үчүн айына 4-5 жолу келе турган болсо, калган убакытта кайра эле бизге доверительный управление берсе болот. Калган убакта биз өзүбүздүн коттедждерге эле кошо кардарларды алып келип жаткызып, өзүбүз тейлеп, бүт бардыгын өзү уюштуруп, бул коттедждин ээсине дивидендтерин берип турабыз да. Ал эми ушул өзүң келип жашай турган болсоң, болжол менен канча акчаны пландап жатасыздар, ошо канча болот? Примерно азыр арендасы бир күнгө. Bir күнгө 5000дей, 5-6 миңдей расчеттоп атабыз. 5-6 миң болгондо деле мисалы үчүн 5000 болсо 4 адам батат, ошол эле 1200дей үй тура келип атат. Эң сонун. Хош келипсиздер. Биринчиден ушу биздин эс алуу борборубузга Раян Сарой резортко. Ушул жерде биздин балдарыбыз өздөрү аракет кылышып, өздөрүнүн мээнети менен ушу жерди түптөп атышат. Былтыры баштаганбыз. Быйыл Кудай кааласа мына 2-чи жыл иштеп атабыз. Иш башталды, өзүңөр көрүп тургандай. Адам көп. Биякта стройкалар болуп атат. Эми ушул балдарыбыздын мээнети кылган мээнеттери өзүнө кайтсын. Кудайым насип кылып ушу жерде балдар эми ушу Кыргызстан боюнча жакшы бир мындай эс ала турган жерлерди ачалы, туристтерге мүмкүнчүлүктөрдү түзөлү деп ушу жерде ушундай борборду ойлонуп туруп анан ачышты. Ошол Кыргызстанда эми мындай жерлер көп болсун. Биздин көмөк эми биз атасы экөөбүз ошол балдарды булар бизге маслихат бергенден баштап биз буларды поддержка кылдык. Жакшы ойду баштап атасыңар, жакшы кылып атасыңар дедик. Атасы экөөбүз батабызды берип, ушуларды жасап аткандарына көрүп, кубанып, Кудайдан тилеп отурабыз ошол. Ассаламу алейкум. Бул жак биздин 3-чү учредитель Кыял деген агам. Кыл деген агас. Демек, сиз дегиле организатор, директор. Бул кандай эмне уюштуруу боюнча тамак аштар болсуз карайт экенсиз. Управление жагы. Управление жагы, башкаруу жагын Алмаз мырза куруу жагын карайт экен. Жалпы сиз кайсыл жакты карайсыз? Мен негизинен ушул мындай бул инилерим оштан келгендиктен мен бул жерде жергиликтүү болгондуктан ушул жергиликтүү маселелерди, жергиликтүү бийлик менен маселелер, ушул жердеги жергиликтүү маселелерди негизинен мен карайм да. Биз башында ушул уюштуруп жатканда түйшүк жөнүндө дагы мындай суроолор келип кетти да. Эң мындай түйшүктүү маселе эмне болду ушуну уюштурганга, эс алуу жайды уюштурганга? Эс алуу жайын уюштурганга ошол жер маселеси, арендага алуу жагы. Азыр лесхоздон ошол мыйзамдар тез-тез өзгөрүлүп турат экен. Биринчи 5 жыл деп, анан алды токтом өзгөрүлүп кетип, кийин дагы бир токтом чыгып, ошентип ошол жагынан кыйла мындай бир аз түйшүктүүрөөк болду. Киреше жөнүндө суроо тура турган болсом эрте окшойт негизи. Ооба. Чыгымдар жабылдыбы жок дегенде, чыгымдар жабылып элекпи? Жабылган да көп бар болсо. Чыгымдар жабылды. Ооба, былтыркы өзүбүз бул жерде башында иш баштап аткан үчүн чыгымдар дагы көп болуп атты. Бирок ошол бул жерде иштеген жумушчулардын айлык маянасы, налог, жердин арендасы, бүт ушундай чыгымдарды буюрса жабып алдык. Келке негизи ушул караган кезде Сарой деп айтып атабыз. Раян Сарой резорт. Эмне үчүн Сарой? Бул жер Сарой деп жайлоо ушул жер аталабы же башка жерде барбы Сарой деп? Бул жерде ушул көп жылдан бери ошо биз ата-бабалар жайлап келген жайлоо бар, Сарой деген. Бир аз жогору жакта, ал чоңундай кеңири, атактуу жайлоо. Ошо жайлоонун жанында жайгашкан үчүн ошол Сарой район. Бул жерде да бар Сарой деп коет да. Же өзгөчө бир аталышы бар бул жерде?
Жок, бул жердин өзгөчө аталышы жок. Негизи бул жерде актер деп коет. Анан бул жерде шакыратма бар. Эки аты бар, шакыратма деп коет, актер деп коет. Анан биз ушу сарой жайлоосу ушул баягындай популярный болгондуктан сарой койгонбуз. Деңиз деңгээлинен канча бийик? Деңиз деңгээлинен 2200. Кыйла бийик. Кыйла бийик, анан көчөттөрдү дагы можжевельник, тияк-бияк көчөттөр өспөйт экен, атайындай карагайды, арча, кайың эле ошондой бийик жерде өскөн көчөттөр өсөт экен. Бул жерде болсо шаардан 3 эсе кыйын да. Таш, строй материал таш маселеси бар. Усталарды алып келип бул жакта жайгаштырып, олар деле связь жок, тууган урук менен катташпай бул жерде иштеш керек. Ошол маселенин баардыгын кошкондо мындай куруу иштери шаарга караганда бир 3 эсе мындай татаалыраак десем жаңылышпайм да. Бул жерде да карасаңыз көрүп турганыбызда сонун зоо турат. Сиздин аталышыңыз боюнча Кыз Коргон дедиңиз, э? Ооба, Кыз Коргон. Уламышы дагы Кыз Коргон деп айттыңыз. Бир ушул жерге кандай бир дагы пландар барбы? Бир дагы бир ушу туристтик бир эс алуу жайларды өзгөртүү. Бул жерге биздин планыбыз альпинизм, скалолазание кылайын деп атабыз. Альпинизм дегенде бул жерге ошол профессиональный инструкторлорду коюп, профессиональный снаряжение коюп, анан негизи мага окшогон, сизге окшогон профессионал эмес, жөнөкөй эле любительдер барып, ошол тоого скалолазание менен мындай машыгып неме кылса болот. Бул мындай дагы бир развлечениялардын бири. Негизи эле бул жерде жана сиз айтып кетпедиңизби, бул жерди ачыш үчүн эмне кылышым керек деп. Ачыш көп деле татаал эмес, бирок жөн эле ачып койгон жетишсиз да. Ачкандан кийин, адамдар келгенден кийин, адамдар бир нерсе менен алек болуш керек. Бул эң мындай важный маселе. Ошондуктан биз азыр ошол ар кандай развлеченияларга көп көңүл буруп атабыз. Ошол эле скалолазание, жерде ат минсе болот, жаап атса болот, же теннис ойноп атышат, селкинчек тебишет. Ошого окшогон дагы көп немелерди, конный турлар бар, пеший турлар болот. Ошолордун баарын азыр иштеп чыгып атабыз. Ошолорго көп көңүл буруш керек. Кыргыз үйдү албасам дагы өзүмдүн шалчам баарын жүктөгөн бойдон продуктамды алып келип, бемарал ушу көк чөптүн ушу сары районго келип отурсам, акча төлөбөй эс алып кетсем болот экен. Албетте, мисалы үчүн бул кишилер азыр боз үйлөр бизде эле эмес, башка жерлерде дагы боз үйлөр, бош боз үйлөр жок болгондуктан булар жөн эле келип, булар сурангандыктан өзүбүздүн да шалчаларды коюп берип койдук, неме кылдык. Буларга мисалы үчүн эч кандай акы алынган жок. Булар бизден неме заказ кылса эле, тамак заказ кылса, ошого эле неме төлөнөт. Андан сырткары кириш акысы эч кандай жок. Сонун. Урматтуу достор, көрдүңүздөрбү? Жаратылышка эс алуу үчүн толук шарттар түзүлгөн. Эң мыкты. Армысы достор, жай мезгилинде эс алууну эстен чыгарбаңыздар. Үй бүлөңүздөр менен келип ушундай жаратылыштын коюнуна келип эс алып кетиңиздер. Күчтөрдү топтоңуздар. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Сиздер сак саламатта калыңыздар. Ал эми мен улантуу эс алууну улантмакчымын достор. Күлөндү кеттик.